Birinci mikrofon. Рахмат, Талант Турдумаматович. Экинчи окуу алкагында мыйзамдын автору комитетке кетет. Комитеттин төрагасы жок, комитеттин төрагасынын орун басары жок. Бул киши автор боло албайт. Авторлуктан кетти. Экинчи эмси жакшы эле Талант Турдумаматович. Мыйзамды көзөмөлдөгөн кишисиз, мыйзамды мыкты билген кишисиз. Анан мындайга жол бербешибиз керек да. Жок дегенде сиз өзүңүз ушундай жерде айтып койбойсузбу калысык сөзүңүздү? Кана Керезбеков, кана комитеттин чечими барбы? Комитет кеше болгон жок да, бардыгыбыз карап отурдук да. Ушунда уурулук менен да баш мыйзамды башка мыйзамдын ичине салып, бул коёндун ичине аюуду салып өткөрүп атпайсызбы биз? Референдум жөнүндө мыйзам дейт, бул анын автору болсун, бирок экинчи окууда комитет да. Комитеттин адамдары чыгып, ошол сунуш киргизиш керек эле да, мен макул болот болчумун. А комитеттин төрагасы да орун басарлардан чыкпай атпайбы? Анан бул эртең билесиз да, Талант Турдумаматович, 2006 жылкы күч менен кабыл алган конституциянын бардыгын Эшимканов менен Карабеков сотко барып утуп алганда, ошону жокко чыгып кетти да. Бул да азыр ошол туура ошондой жолго баратпайбы? Эми ушунчалык зордук менен да кабыл алабызбы? Это же жанагы изнасилование болуп атпайбы, извращенный формада кабыл алдырып атпайсыңарбы? Уят да, эметкөндө мейли эми түрмөдөгү адамга добуш бердиргиле, мүрзөдөгү адамга добуш бердирдик кой каратып туруп. 5 жылдык болот атабыз. Эми азыр дагы жылдың болобуз. Kimge gerek var, ben tak düşünmey turam da. Tak düşünmey turam. Buna geçe Felix Şaşameç'in postunu okudum. Sadır Nurgacıoğlu'na girip çıktım deydi. Baş mıysam boyunca anın fikri başka eкен деген söz aytты. Ana men tаңкалып атам, бул кайсы жапырақты ойын olaткан. Бирок ачыктап коюш керек болчу тагылагы штаттан. Эми карачы, комитеттин мүчөлөрү жок, башка бир депутат эле капталдан күн тартиби бекитилип калгандан кийин, анан кийин 2-3 кишиден кийин, анан кийин койсаран 57 депутат колдоп берди. Уят, туугандар. Тарих алдында жооп беребиз, акыретте жооп беребиз. Берген добуш үчүн дагы. Эртең ушул Конституциялык палата чечими бар, билип койгула. 2 депутат чыгат да сот көрөт, анан жокко чыгарат. Бүттү каппак болот да ушул добуш бергендер капкара болот. Рахмат. Birinci mikrofon. Рахмат, Талант Турдумаматович. Мен атымды кесиптешим атап кетти, мен эч кимдин атын атаган жокмун. Мен баш мыйзам боюнча пикирим башынан эле белгилүү. Мен каршы болчумун, бирок мен деле жакшы болсун дейм, бирок бардыгы мыйзам менен кетсин деген жолдо айткан болчумун. Анан болбой эле айтып атпай, бул Момбеков деген тигүүдө чай, мен эч кимге тийишкен жокмун го. Эл билет да кимдин кошоматчы, кимдин саткын экенин. Эл билет, анан 80%, 30%дын 80%. Ал Кыргызстандын калкынын 15%. Ал жалпы шайлоочулардын 33%. Карап көрөлү деп 6 миллион калк менен 3,5 миллиондон 1 миллионго эсептеп койсоңор деле болот да, калькулятор менен эле. Анан ак бышыкпы, кара мышыкпы чычканасы бол дейт. Кеп баш мыйзамда эмес, кеп башка мыйзамда. Биз башка мыйзам менен башкы мыйзамды тиркеме катары кабыл алып атпайбы? Мен ушундан айтып атам, эртең Конституциялык палатага бирөө сотко берсе, жокко чыгарып калсам, могу жердеги добуш бергендер эмне болот? Кылмышы козголот да. Конституциялык төңкөрүш жасаган деп. Бардыгын мыйзам жолу менен кетсек деле болот эле да. Эмне эле шашып атабыз, кайкыла баратабыз? Мен такыр түшүнбөй турам. Эми мыйзамды мыйзам жол менен кабыл алайык да. Анан бири-бирибизди эмне кыласыз? Оппозициянын болгону жакшы. Биздин каршы сүйлөгөнүбүз азыркы бийлик үчүн аброй. Анткени айтат, ушундай карама каршы, ушундай демократия бар экен Кыргыз парламентинде дейт. Кыргыз бийлигинде дейт. Бул президент үчүн дагы, сиз үчүн да жакшы. Талант Турдумаматович, сиз билесиз да, саясий куйтулук, саясий куугунтук эмне экенин өз башыңыздан өткөргөнсүз да. Аны үчүн биз каршы пикир билдирсек, бизди жаманатты каралай бербегиле. Бул силерге аброй алып келбейт, кайта элди кыжырда келтирет. Биз каршы сүйлөгөндөр өтөт. Кол бутун байлап отуруп өткөрөт. Кече үйүн арат көрдүбү? Кол койдурду. Азыр да ошол куалап келип өткөрөт. Мына мен бир сүйлөп койдум эле, комитеттин төрагасы менен орун басары келип калды. Булар азыр айтсын, кече мындай кворум болгон, мондой болгону мен макулмун. Мен мыйзамсыз киргизбегиле, мыйзам менен киргизбей сөз айттым. Анан бири-бирибизге мындай комментарий бербей эле коелу. Кыргыздын эл билет кимдин ким экенин. Рахмат. Рахмат, Талант Турдумаматович. Мен комитеттин төрагасына суроо берип турам деп, стенограмма үчүн эле суроолорду берейин. Мага эч ким комментарий бербей эле койгон. Мен эч кимди чакырбайм, үгүттөбөйм, үмүттөтпөйм. Канат Керезбеков, комитеттин жыйынын чечимин көргөн жокмун. Кайсы депутаттар добуш беришти? Ошо жана сурамжылоо жолу менен. Урматтуу кесиптештер, мына бул жерде буга чейин да суроолор болду. Комитет сурамжылоо жолу менен өттү. Анткени бир себеп бар. Бизде эң эле жөнөкөй жооп да. 9 мартта 2 сунуш түштү жазуу түрүндө. Мына кечээ күнү 2 сунуш түштү. Ошондуктан ал
Сунушту да биз карап аттык. Андан тышкары 6 фракциянын чечимдери да сунуш болуп келди да. Ал нерселер сунуштарда жазуу түрүндө келди. 2 экспертизаны өткөрүш керек болчу. Ошон үчүн кечээ экспертизаны өтүп, ошол сунуштар баары тең кабыл алынып, комитет сурамжылуу жол менен көпчүлүк добуш менен чечим кабыл алынды. Комитет чечими бар. Жок, ошону эми көргөзүп койбойсуңар. Биз окуйук да, комитеттиге ким 17 мүчөсү бар. Кимдер макул болду, кимдер каршы болду, кимдер катышкан жок. Эмне эле чындыкты жашырып атасыз эми? Автор болгондон кийин азыр экинчи окууда, үчүнчү окууда комитет силер жооп бересиңер. Авторлор жооп бербейт эми, 80 депутат. Алар уже пройден этап. Кимдер? 9 депутаттын атын атап коелу. Бул жерде эч ким жоопкерчиликтен качкан жок. Жок эми илгилечи, илип койгулачы, мен ошону эле көрөйүн. Илинет чечим, илинет аппаратка берилген комитет чечим Эми турат. Аппарат. Таблого илбейсиңерби? Эми добуш менен угуза албасаңар да комус менен угузуп койгулачы окугу. Анда буну көргөзбөй атасыңар. Анда Монитордо турат, карасаңыз. жок, кайсы жерде Аппарат кайсы көрсөтүп жерде? койгулачы бар. Подпись жок. Мурунку референдум жөнүндө мыйзамда 17 кишинин 9-унун колу бар болчу. Бирок комитеттин төрагасынын колу жок болчу. Канат Керизбекчи. Көрсөтпөчү. Мен өзүм деле бар. Мындай да, комитет чечимине мен кол коем төрага катары. Төрага катары кол коюп, чечим аппаратка берилген, кол турат, чечим бар. Бул жагына мен толугу менен жооп берем. Ал жерге баар кол койбойт, мен кол коем, комитет төрагасы катары. Анда мурунку референдум жөнүндөгү мыйзамга сиз кол койгон эмессиз. Берилген аппарат таратып берсин. Бул жерде эч кандай маселе жок. Аппарат Мурунку референдум жөнүндө комитет чечими сиз кол койгон эмессиз. Ал кандай болуп калат анда? 10 январдагы референдум жөнүндө өткөн ушундай эле корутундуга Тилаев кол койгон, Керизбек кол койгон эмес. Интернетте жүрөт. Болуптур. Фракциянын чечимдерин барабы дейт. Мен кече кечке эле жүрдүм, СДПК фракциясынын жыйыны болгонун билбейт экем. Иса Шешенкулович болду эле жыйын. Сурамжылоо менен болду эле. Мага деле жиберип койсоңор болмок. Жок, айтылган жок эми. Башка депутаттар ошол чечимди көргөзүп коесуз, кайсы депутаттар кол койду? Фракциянын. Эми кворум болду, болгон жокпу, билип койбойюк, айланып кетейин, ой. Мына көрдүңүзбү, Талант Турдумович, мыйзам бузуп, фракциянын чечимдери ачык эле болуш керек, комитеттин чечими ачык болуш керек. Ким добуш берген? Аппарат. Фракциянын чечимдерин таблого илдиңерби? Бербейсиңерби? Кече күнү мага фракциянын чечимдери толугу менен түшкөн. 6 фракциянын чечими тең бар. Жок, демелер жок, колдор жок. Ал эми кол коюу боюнча ал фракциянын ичиндеги процедура. Биз чечимдер келди, расмий түрдө мен өзүм ар бир чечимди карап чыккам. Чечимдер бар толугу менен. Рахмат. Эми урматтуу туугандар, алда сопроводитель немедечи баягы эле фамилиялар жүрөт да 17 ноябрда кол койгондорду кайталап бияк кылып койсуздар. Эми ал кайтыш болуп кеткен депутаттыкын алып койгулачы, башкалардыкын албасаңар да. Мен ошону суранам. Арбагы деле